аппараттын жетекчинин орун басары болуп дайындалсын. Кылган ишин баарынан көрдүңөр. Жыйынтык чыгарып, бүгүн областтын социалдык өнүктүрүү, экономикалык өнүгүү маселелерин бир топ кылган иштерди айтылып кетти. Эми аны кайталанып, ошол көрсөткүчтөрдү айтуу зарылчылыгы жок деп ойлойм. Себептен мына бүгүнкү күндө коллегия менен жыйынтыкта ошентсе дагы коюлган талаптарды туура коюлду деп мен эсептейм. Ошол дагы аткарылышы зарыл, ишке ашышы зарыл. Андан кийин эң негизги бул Жаныбек Маматалиевич бүгүнкү күндө өкмөт аппаратына чакырылат. Ал жерде кабыл алган чечимдер бүгүнкү күндө үстүдөн ылдый кетпей, ушу ылдый жактагы болгон маселелерди туура көтөрүп, туура жеткирет деген ойдо. Ар бир кабыл алган чечим биринчиден ушу жергиликтүү калктын, элдин кызыкчылыгына жооп бериш керек деген ойдо. Ошондуктан мынакей ушундай чечим чыгып атат. Бул ишини биз буюрса борборго, өкмөт аппаратына чакырып, бирге иштешкенге чакырып атабыз. Кийинки чечим бул 2021 жылдын 11 февраль 74-буйругунун негизинде Кыргыз Республиканын Бакен областынын Бакен райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Марка Калымбек Орозович берген арызына ылайык эрилген кызмат ордунан бошотулду. Эми Калымбек Орозович, сиздин да маалыматыңыз бул. Эми алып барган иш көп. Бүгүнкү күндө ор учурда мен дагы белгилеп кеткен 2020 жыл оңой эмес жылдардан болду. 21 жыл башталды дегенде чоң саясий иштер өттү. Ошону мынакей татыктуу тиешелүү деңгээлде алып барды. Андан кийин мен дагы бир жолу кайталанып кетейин. Биздин урматтуу өкмөт башчысынын бир убадасы сөзү бар. Эч ким кызматсыз калбайт. Кызматта ар бир кадр бул эсепте болуш керек. Кадрдын өсүү, өнүгүү дагы кайталайт эле маселеси ар дайым көзөмөлдө болуш керек. Жетекчиликте. Ошондуктан дагы бир мен ойлойм бунун артынан сиз боюнча дагы бир чечимдер тургандыр. Алар дагы чечилгенде баарыңарга маалымат болуп, ошондо дагы биз бирге иштешип, ишти алып барабыз деген ойдо. Сизге чоң рахмат. Ушундай оор учурда иштеп бердиңиз. Дагы буюрса эң негизги сизге ден соолук, иш дагы алдыда турат деп ойлойм. Кийинки буйрукка өтсөк, 15 февраль 21 жылдын номер 77 буйругуна ылайык Суаналиев Өмүрбек Исакович Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Бакен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалсын. Өмүр Исаковичтин өмүр баянын айтып ажети деле жок деп ойлойм. Себептен баарыбызга белгилүү инсан көптөгөн кызматтарды өтөп, бүгүнкү күндө анын ичинде Нарын областында дагы 2008-2010 жылдары губернатор кызматын ээлеп өтөгөн. Андан кийин Ош областынын УВД жетектеген. 2011 жылы президенттик шайлоого катышкан. 4 февраль 2019 жылы секретарь Совета Безопасности орун басары дайындалган болчу. Өткөн окуяларда дагы көптөгөн иш-чараларды кылып, бүгүнкү күндө коопсуздукту сактоо маселесин өзүнүн кызмат ордун таштабастан алып барып, ушул октябрда болгон окуяларда мамлекетибизде болгон, борборубузда болгон коопсуздукту сактап өтүү үчүн жумшаган. Өмүрбек сара, сизге ишиңизге ийгилик. Дагы бир жамаат менен таанышып, ишти алып барасыз. Коюлган маселенин баары белгилеп, ошондуктан ишиңизге ийгилик. Дагы бир